До конца Giret Suyuk eme bersene, suyuk. O yemesine çeyin jet. Тротуар маселеси соңку жылдары тынымсыз көтөрүлүп, жөө адамдар үчүн өтмөктөрдү салуу демилгеленип келген. Кайрулардын көптүгүнөн шаар бийлиги быйылкы жылы тротуар курууну баштаган. Долбоордун негизинде алгачкы жумуш калаанын негизги көчөлөрүнүн бири болгон Курманжан Даткада жанданып, 6 чакырымды түзгөн тротуарга асфальт басылган. Анда за счет или сэкономим, онда асфальт баспа, или тротуар баспа. Асфальт баспайды. Давай bir жана biraz эме бушатып калпак болсун. Ну, магазиндерге келет да бир. Мына кармаш кылып чип коелу. Ну, давай так. Или стоянка, да, правильно. А могут асфальт булетке карайт олар. Видео постоянно видеода hiç sökpayт. Şuradan 10 geçen şu булетке карайт. Çöbünden орушпайт. Doğru. Суу коюшпайт. Колдор жок, чечпейт. А эмнеге бюллетек карайт? Бюллетек ичи карайт азыр. Карайт мына жерде. Сыртты территориясы бар, Сулайман тогуш өлө. О жерге чейин аркы жагы да ошо. Каладагы тротуарлардын ордуна мыйзамсыз курулуштар орун алып, өз билемдик менен курулуш жүргүзгөндөр көбөйгөн. Жол четине чыккан соода күркөлөрү жөө адамдардын басуудагы жайларын толугу менен тосуп алган жагдай калаанын ар бир аймагында кездешет. Күшүн ичинен чыгарсын тепишти. Бул жер эл өткөн жер. Документ берип койдук, тыйынтып койдук деген. Берсеңер, алгыла кандай берсеңер ошондой документтерди. Тротуар салуу үчүн быйылкы жылы жергиликтүү казынадан 30 миллион сом каралган. Бөлүнгөн сумманын 25 миллионуна 9 көчөгө жаңыдан тротуар салынышы пландалган. Ал эми республикалык бюджеттен 149 миллион сом шаардагы жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү үчүн ажыратылган. Жөө өтмөктөрдү салуу долбооруна 38 көчө каралып, шаар бийлиги жалпысынан 75 чакырым тротуар салууну пландаган. Деген менен жолдор башкармалыгынын башчысы сметалык ба өткөн жылдагы сумма менен эсептелип калгандыктан кыскарганын айтат. Калган көчөлөрдүн да азыр акча каражат жетпей калды. Элдер сурашы мүмкүн, эмне үчүн жетпей калды деген. Себеби дегенде, былтыркы жылы биз баалар быйыл кескин түрдө өсүп кетпедиби? Ошол себеби биз былтыркы бааны менен эсептегенде менен азыркы баанын айырмасы өтө кескин өсүп кетти. Ошондуктан биздин пландаштырган 38 көчөдөн 18 көчөнү гана бүтүрүп атабыз. Эми кийинки жылы дагы айтып атат, Алдонбек Шемиш дагы тротуарды бөлүп, тротуарды акырына чейин жеткиребиз деп. Аны эми шаарда карганда сөздөр болуп атпайбы? Жакшынакай эле брусчаткаларды бузуп жасап атасыңар деген. Мен ошол эмелерге айтып кетет элем да, келип көрсө дагы болот. Ал брусчаткалар көп болсо 1 жыл, 2 жыл чыдайт, ашып барса 3 жыл чыдайт да. Андан кийин булар бузулат. Четтери бузула баштаган. Жаңы ушундай болду. Централдын бардыгын жаңы. Жок, могу чийилген эмес. Эмне? Калада жүргүзүлүп жаткан курулуштар шаардын экологиялык жашыл эс алуучу жайларын эске алуу менен жүргүзүлүп жатыптыр. Эмки жылы биз дагы где-то бир ушул 200 миллион тегерегинде тротуарларга дагы акча салабыз. Анын ичинде биз тротуарлар жана лотоктор. Анткени лотоктордун дагы эскилиги аябай абдан эскилиги жетиптир. Бул дагы ушул суу полив маселесин дагы чечип атабыз. Андан тышкары биз ушул азыр технический сууну, мындай скважиналарды бир 10-15 жерге аныктап атабыз. Ошол жерге суу чыгаралы деп поливди. Эми андан тышкары ушу айта кетсек, шаарыбызда эми ушул көп өзгөрүүлөрдү, освещенияларды дагы кайра дагы бир сере оңдоп атабыз. Коомдук транспорт боюнча дагы мына 50 эл ташуучу пассажирский автобустарыбыз да келди. Жакын арада биз аларды да чыгарабыз. Шаарда жөө жүргүнчүлөр үчүн жолдорду оңдоо шаар тургундарын негизги талап болуп келет. Бул багытта түрдүү нааразы пикирлерди айтылган. Эми буга карата шаар бийлигинин жасаган иштери дагы уланарын билдирип жатышат. Анткени ички жолдорда көйгөйүнөн арыла элек. Аларда майыптуулоо бар жарандар үчүн да пандус маселеси күчүндө. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ.